Анда өз кызматыңарды кыскача айтып кетсеңер. Биздин кызматыбыз көптеген илешкен, жеңгирип кеткендерди, дуа түшкөн, жүрөгү түшкөн ошолорду менен иштешебиз да. Анан ал жагынан таза болсо, аларды врачка баргыла деп медицина жагына жөнөтөбүз. Негизинен эле ушул дубага чалдыккандардын дубасын чыгарып беребиз. Ар бир дубага эле жанагындай жаман нерселерди киргизет. Алардын баарын байлоо менен киргизет. Ошол байлоолорун чечип чыгарып берүү ошол биздин кызматыбыз. Кара дуа кандай ооруларга дуушар кылат? Эми кара дуа деген бул баардык жагынан талкалайт адамды. Иш жолдорун деле, ден соолугун деле, башка жагынан деле, үй бүлөдө мамиле бүт жагынан кетет. Анан адамдар ойлойт, анан түнөрү эле өздөрүнө мүнөздөрү өзгөрүп түнөрүп кетишет. Элден бөлүнүп эле. Эч нерсе көңүлдөрүнө жакпай. Анан депрессияга түшүп калды. Мен ушу депрессияда жүрөм деп анан улам дары ичип эле анан бир жерге барып келип мен өзүм депрессиядан чыга албай атам деп эле ошондой чуркап жүрүшөт да. Ошону туура түшүнүп алыш керек. Ошондойлор деле көп келет. Депрессия жок эле, баягы дубасын чечип, тазалап койгондон кийин көңүлдөр ачылды, иш жолдору, ден соолугу баардыгы жакшы жагына өтүп, жарык дүйнөдү көрүп өздөрү да элдер менен мурдагыдай аралашып, сонун эле болуп кетишет. Основной инсульт, инфаркт, эпилепсия, онкология бул эң барып жеткен чокусу ушул оорулардын. Кайсы дуа болбосун, кара дуага да кошуп айтайын, глубокая депрессия. Аябай депрессиянын оор абалына чалдыгышат. Аябай аракет кылышат, аябай чуркашат.